Алдыңкы жылы былтыры мына ушул жерге да мына Чилиден сел келип кабарыңар бар. Мына шунан жууп өтүп кеткен. Майыр чукурайып шагал болуп калган жерге мына Чилиден 2 камаз топурак таап келип төктүрүп шортуп бакты. Анан помидор эктим да. Болгону примерно 1 сотик жерге. Bu şorda boyda endi жақшылап сугарып карадым. Помидор өтө сонун болду да. Помидor өтө сонун болду. Мен шорда болбой деген ойда электим де. Помидor бул сермеген нерсе экен. Мына пишип базарда өзүңөр көрүп атасыңар 50-60 сом, 80 сомго чейин деп ататтар жакшы помидорлорду. Мен Кудайга шүгүр 3 кызым бар, 3 кызыма тең бердим. Шакар апла, томат кылабы. Ana komşularıma verdim. Ben satkanım joğan şul 1 sodikten killa pomidor boldu da bu. Şul 2-3 komşuga verdim. Özüz kıldık. Ana şor tupakta boldu. Qancha baktınız bugan ne verdiniz? Dары pары sağanım yok. Bir 4 kap toğuk göngünü alıp gelip jançıp şu çapkanda şonu salıp Toğuktun kığı menen. Ha, toğuktun kığını salıp ele çağıp koydum. Şu su koyup durdum. Sududan köp koyğanım yok. Sudu bir el ayağını çağırıp, bir el ayağını çağırıp koyup attım. Biroq pomidor şuncalık boldu. Mına жерди кара, şoru чыгып жатат. Biroq Азыр мен сиздин жериңизди көрүп туруп таң калып атам да. Мына ушундай аппак шору тузу чыгып кетти да. Мына туз да азыр мына турабы? Мына шор топуракта, тузду топуракта. Мына ушундай помидорду жетиштирип берипсиз. Мына астыны көрсөтөйүн. Астыны казатырган болсок, азыр мына кадимкидей шор да. Ой, мынакей. Туугандар, мына көрсөңүздөр, кадимки талаанын шор топурагына Мырзака мына ушундай помидорду өстүрүптүр. Помидордун боюн көрсөтөлү мынакей. Тургузуп көрсөтсөк, Pomidor endi азыр бул 80 сантиметрге чейин. пышып түгөлдү да энди. Азыр эми октябрь болуп атат, албетте бүткөн убагы. Бүткөн маалы. Бирок жакшы түшүн берди. Жакшы түшүн берди. Демек, Мырзака, каалоосу болсо кычырын кышта кар күйөт дегенде сиз мына ушул жерде помидор тигип далилдеп коюпсуз дейли, Эгер адамдын каалоосу болсо, каалаган жерге любой нерсени өстүрсө болот экен. Бизде илгери ата бабаларыбыз айткан, качып кеткиче чачып кетти. Качып кеткиче чачып кетти. Анан жаанчыл болсо таштын үстүдө эгин болот да. Ошол нерсе да бул. Мырзака, рахмат. Сизди көрүп мен чындыгында кубаттандым, энергия алдым. Сиздин ишиңизге ийгилик, оомат каалайм. Ишиңизге береке.